деле соода болбой калды. Бул байкуштар үшүп трассада эл турбаган жолдордун тегерегинде турушат экен. Эми кандай гана адамдар иштеткен, кандай гана эмес биз билбейбиз аны. Союз малда буюмдар, азыклар кыртыз бар, кытайский. Дордойдон алып келет. Астатта калгандардан суранып алып келет. Орус базарын мейли жапкан убакта да элдин баары кайка барат. Үйлөрдүн тегерегине эле көрүнгөн көчөлөргө деле ачып алабыз биз. Жуманын аягында ишемби жекшемби күндөрү Ош базарында тактап айтканда Токтогул, Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде эски кийимдер сатылган Орус базары ачылат. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай кийим эски кийимдерден баштап китеп, ошондой эле телефонго керек болгон бардык тетиктерди тапса болот. Айнура Барбашева 6 жылдан бери 4 баласын кийилген кийим-кечектерди сатып, эч кимден кем кылбай багып келет. Айтымына караганда, ал эски кийимдерди элден чогултуп, үстүнө 100 сомго чейин коюп сатат. Балар менен тааныштырсак, булар эми жаңы кийимдер эмес, булар кийилген эски кийимдер. Мисалы биз мына курткаларды 200-250дөн сатабыз. 150 сомдон, 100 сомдон, 50 сомдон бизде деле бир кыйраткан баа жок. Булардын баары эле бир күндө өтүп кетпейт. Постоянно чыгабыз. Эми күнүнө тапсак бир 700-800 миң сомго жетпеген акча табабыз. Эми биз ушул эски кийимдер менен биз тиргилик кылып жүрөбүз. Эми мен мисалы 4 балам бар, жолдошум жок. Ушуларды багайын деп ушул эски кийимдерди алып ушул базарга чыгабыз. Эми мага окшогон карапайым элдер көп. Мындан сырткары бул базарда идиш-аяк, чарба буюмдары, тиричилик техникалары, китептер, тыйындар дээрлик бардык эскилиги жеткен же колдонулган нерсени табууга болот. Жолуңуз болсо, жакшы буюмдарды арзыбаган акчага сатып алышыңыз мүмкүн. Жөнөкөй адамдар деле көтөрүп алып келишет, алардан арзан алабыз, үстүнө кошуп сатабыз. Арзан алганда канча сом? Арзан алганда биз 50 сомдон алабыз, 20 сом, 30 сомдон алабыз, 100 сомдон, 80 сом, 70 сомдон сатабыз. Сатуучулардын айтымына караганда, буга чейин эски кийимдерди сатуу үчүн атайын орун берилген. Анда СССР тараганда Россияга көчүп кетип жаткан славян улутундагы адамдар эски буюмдарды сатышчу. Ал базарда ит, мышык дагы сатылгандыктан жергиликтүүлөр аны ит базар деп аташкан. Өздөрү келип, анан телефон менен звонить этишип, биз ошону алып келебиз. А бул деген бир тыйын, орден, медал Союздун убагындагылар. Коллекция кылат, булар сатып алышат. 20 сом, 30 сом. Бүт Союздун убагындагы ар бир 50 сомдон турат. Россияда булар 150-200 чейин. Буларды келип тандап алып кетишет да. Кийинчерээк ал базар кандайдыр бир себептерден улам жабылып, сатуучулар Токтогул көчөсүнөн баштап Москва көчөсүнө чейин, Кулиевден Бешналиева көчөлөрүн жайма базарга айландырган. Мындан улам тыгын болуп, жүргүнчүлөргө тоскоолдуктар жаралгандыктан, коомчулукта эки башка ойлор айтылууда. Айрымдары бул базар жабылышы керек десе, дагы бирөөлөр базардан таппаган буюмду дал ушул жерден табыларын. Мындан улам атайын эски буюм сатылган базар ачылышы керек деп билдирди. Алар деген жанагы 6000-7000 дейт, анан тростору үзүлүп калат, анан бир велосипед алганбыз айылданчы. Бир инилерим алды эле, бир 2 күндөн эле трос үзүлүп калды да. Ага караганда бул бышык болуп атат. Ошол. Бул базар бизге кереги деле жок. Мисалы алган менен мисалы анын кандай адамдар кийип атат. Onun bir жугуштуу оорусу барбы? Аны мисалы биз билбесен апар балдарга кийип, оору жугуп калышы мүмкүн. Бул базар керек өзү. Берден эл таппаган, башка жактан таппаган нерселерди таба алабыз. Арзаныраак, өз базардан арзаныраак табабыз. Бирок кичине мындай реттүүрөөк болсо жакшы болмок да. Булар эми сапаттуу да. Союз малда буюмдар, азыклар кыртыз бар, кытайский. Кичине иштеткенден кийин бирок болот, башка болот. Булар эми жакшы да. Мына зыяны да аз болот.
анан кыйналып жашагандар эл да көп да мисалы туурабы. Ошолор үчүн жакшы деп ойлойм го. Белгилей кетсек, мындан сырткары эски буюм сатылган базар Борбордун 3 жеринде бар. Андагы соодагерлердин басымдуу бөлүгү пенсионерлер менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Журналисттер менен маектешүүгө эч биринин каалоосу жок. Жетпеген жашоодон улам мынтип көчөгө чыгып, эски буюмдарды сатууга аргасыз болгонун, андыктан атайын базар керек дешет алар. Муниципальный базар деген любой эле шаарда болуш керек да, чоң бир отдельный бир жерде. Могу жерде загороженный жер турат, бош. Ошондой жерди ачып берсе жакшы болмок. Адамдарга кыйла мындай поддержка болот эле да. Кылып берсе бизге де жакшы, өзүнө да жакшы болот базар кылса. Тияка барсак мясо комбинат сатып алды деп койду. Эсе мясо комбинат турган жерде турчу эле. Ал чукурду да сатып алды деп койду. Өкмөт алып бере албай, алып бере албай коюшту, колунан келбей койду. Места кымбат, камерага төлөйсүң, налогуна төлөйсүң. Бул жерде немесине местага төлөйбүз ошон үчүн. Үйдө бала багып, квартирада ошол айда жоктон нече азы базарга. 100 сом. Mana Великий Отечественный война 1,5 миң турат. Mana мен 500 сомго сата албайм. Көрдүңбү? Соттун ичинде отуруп жууста ал жерлердин баарын бизден ошону басып туруп, пиво заводунун директорлори өзү бүт баарын охранасы менен чыгартып, милициялар менен кубалаттырып туруп, биз жогорку кеңешке да 3 жолу кайрылганбыз, барганбыз, мэрия баары бириктирип туруп, баары чогултуруп, ушуну алып салган бизден. Мына ошон үчүн көчөдө отурушат. Мейлем Деген менен Ленин райондук администрациясынын акиминин орун басары буга чейин атайын дыйкан базарынан орун берилгенин, бирок ал жерге эч ким барбай койгонун айтып, азырынча Ош базарынын айланасынан базар ачканга орун жок болуп жатканын кошумчалады. Орусча айтканда бизде барахолка деп коет. Бул ошол Бешенелиев көчөсүнүн Москва көчөсүнүн кесилишинен баштап андан кийин келип Кулиева менен Токтогул көчөсүнө чейин ошол тегерек четте негизи соода сатык болот. Бул эми өзүңүздөр билесиңер, мурда ошол жерде жайгашкан жер тилкесинде атайын базар болгон. Кийин ал базардын деген ошол жер тилкеси баягы ачык акционердик коом арпага тийиштүү болгондуктан ал жерден баягы сот чечиминен кийин ал жер тилкесин алып коюшкан да. Андан кийин ошол бу жерде эми дээрлик бир 90-95% ошол биздин жашы улгайып калган пенсиядагы адамдар ошол жерге баягы эски кийимдерди сатуу менен алек болушат. Анан ошолордун кайрылуусу менен суранычы менен 6 дем алыш күнүнө рұқсат берилген. Бүгүнкү күндө ошол жерде соода сатык жүрөт. Анан кийин эми ал жерде дагы билесиздер, эми баягы эски кийимдерге соода сатыкка уруксат берилгенден дагы баягы шулундар, мындай айтканда бизде баягы мыйзамсыз соода сатык жүргүзүүгө аракеттенген кишилер азыркы күндө жаңы буюмдарды дагы сатууга баягы жок эмес. Бир эми ошол жерден баягы арасына барып ошол мыйзамсыз жана соода сатык биз айтып атабыз башаланган деп ошондой жүрүшкөндөр да бар да. Ал эми биз рейд убагында күрөшүп ошолордун жана койгон соодага таасир тийгизген, мүмкүнчүлүк берген стол же болбосо бир жайма такталарын ошолордун алып, аларды тазалаганга аракет көрүп келебиз да. Соодагерлер дем алыш күнгө чейин реклама аркылуу товар чогултушуп, ишемби-жекшемби сатык алып келет. Ал эми сатып алуучулардын арасында бир гана кыргызстандыктар эмес, Казакстан, Өзбекстандын жарандары да бар болгондуктан аларга бир аз кымбат сатышат.